Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек. Амансызбы көрөрман? Сизди жаңы адаттарга жана жашообуздагы өзгөрүүлөргө, капыстыктарга даяр болууга үндөгөн туруштук берүүсү. Жана мен Урмат Борченов. Коронавирус апааты дүйнөнү каптаганы баарыбыздын үрөйүбүздү учурду. Андан кантип сактанып, кандайча дарылануу керек деген түркүн ойдун курчоосунда калып, таанышыбыздын айтканын кылып, ал тургай интернеттеги ойдон чыгарылган нерселердин баарын жасап көрдүк. Мындай өз алдынча дарылануунун жыйынтыгы көптөгөн өлүмгө алып келип, бейтапкана, ооруканаларга адамдар батпай, айлабыз куруду. Кудайга шүгүр, азыр оорунун саны күндөн күнгө кыскарып, көңүлүбүз аздан тынчала баштады. Дарыгерлер COVID-19 туура дарылоону үйрөнүштү. Ага каршы дүйнөдө вакциналар табылып жатат. Бирок ал эмдөөлөр бизге качан жетип, анын натыйжалуу жыйынтыгы качан болоору али белгисиз. Анын үстүнө коронавирусту айыктыра турган так дары жок. Андыктан ага каршы туруу үчүн мамлекет киргизген эпидемиологиялык чаралардан тышкары ар бирибиз өз ден соолугубузга кам көрүп, өз иммунитетибизге көңүл бурушубуз керек. Иммундук система денебизди вирустар, бактериялар, грибоктор, ошондой эле шишиктин пайда болушунан деги эле көптөгөн коркунучтуу оорулардан коргойт. Адамдын иммунитети ооруларга, вирустарга каршы күрөшүү менен гана чектелбестен, дени сак клеткаларды, органдарды зыяндуу бактериялардан сактайт. Тамак оору, мурундун бүтүшү, жөтөлүү же дене табынын көтөрүлүшү. Мындай белгилер көптөгөн мезгилдүү ооруларга мүнөздүү. Мисалы курч респиратордук вирустук инфекция, сасык тумоо, бронхит же танзилит. Эми ага коронавирус инфекциясы да кошулду. Баарыбыз эле коронавирус тууралуу айта берип, мезгилдүү ооруларды капарга албай калдык. Бул туура эмес. КРВИ, сасык тумоо жана башка оорулар адамдар үчүн анчалык деле кооптуу болбогону менен, эпидемия орун алса, айыл шаарларда мектептер, бала бакчалар жабылып, көптөгөн мекемелер өз кызматкерлерин аралыктан иштөөгө жөнөтүшөт. Ошондой эле суук тийүү, сасык тумоо менен күрөшүүдө алсыраган иммунитетибиз үчүн коронавируска каршы турууда кыйын болоорун эстен чыгарбайлы. Сактансаң Кудай сактайт дегендей ооруга туруштук берүү өзүбүздүн гана колдо. Эң оолу жеген тамагыбыздан башташыбыз керек. Даамдуу деп эле куурулган, туздуу, майлуу тамактарды жей берүүдөн баш тарталы. Ичеги карын микрофлорасы биздин ден соолугубузга тыгыз байланыштуу. Анткени ичегилерде тамак ашты сиңирүүгө, токсиндерди кетирүүгө, зат алмашууга жана энергия алууга таасир этчү пайдалуу жана өтө маанилүү бактериялар жана микроорганизмдер жашайт. Жана күчтүү иммунитеттин калыптанышына дал ушулар себепчи болот. Бул бактериялардын жетишсиздиги олуттуу кесепеттерге алып келет. Тамак сиңирүүнүн кыйындашы жана иштин оорушу, иммунитеттин төмөндөшү жана жугуштуу оорулардын өнүгүшүнө себептүү көрүнүш. Ал бактерияларды биринчи кезекте антибиотиктер жабыркатат. Ошондуктан антибиотиктерди дарыгердин көрсөтмөсү менен гана колдонуу керек. Бир нерсени эстен чыгарбоо зарыл. Антибиотиктер вирустук эмес, бактериялык инфекциялардан дарылайт. Ичеги карын микрофлорасын кантип сакташ керек? Жооп жөнөкөй. Сизге туура жана түрдүү тамактануу зарыл. Эң оболу, ичеги карындардагы бактериялардын деңгээлин сактап калуу үчүн адистер кефир же айран сыяктуу кычкыл сүт азыктарын колдонууга кеңеш беришет. Жумасына бир нече жолу ичүү жетиштүү. Ошондой эле жаңы жашылча жемиштерди жеш керек. Алар микроорганизмдер үчүн азык болуп берет.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму ашыкча салмак иммунитет менен тыгыз байланыштуу деп эскертүүдө. Ошондуктан иммунитетти чыңдоо жана денебизге терс таасирин тийгизген ашыкча салмак менен күрөшүү үчүн дагы бир жөнөкөй эреже спорт менен машыгуу жана активдүү жашоо образы. Күндөлүк физикалык активдүүлүк азыр болуп көрбөгөндөй маанилүү. Анткени пандемияга байланыштуу биздин ишмердүүлүк төмөндөп, көбүбүз үйдө отуруп калдык. Андыктан ар бир адам жок дегенде күнүнө аздан көнүгүү жасап турушу зарыл. Ал булчуңдарды чыңдоо жана жөө басуу сыяктуу жөнөкөй көнүгүүлөр. Жалпысынан мектептеги дене тарбия сабактарын эстөө жетиштүү. Физикалык активдүүлүк шаар тургундары, үй тиричилиги менен алектенгендерге гана эмес, ал тургай айылда жашаган жарандарга да өтө маанилүү. Адамдар чарба иштерин кылууда, физикалык эмгек менен алектенип жаткандай сезилиши мүмкүн. Бирок ден соолукка пайдалуу кыймыл жетишсиз болушу мүмкүн. Талаада жана бакчаларда же мал чарбасында иштеп жатканда татаал көнүгүүлөрдү жасоону унутпоо керек. Себеби мүнөздүү бир өңчөй оордуктар тескерисинче ден соолукка терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Иммунитетибизге таасир этүүчү дагы бир фактор бул маалы менен уктоо. Тилекке каршы пандемия стрессти, тынчсызданууну жана физикалык активдүүлүктүн төмөндөшүн күчөттү. Биз смартфондорго көбүрөөк байлана баштадык. Аны менен биздин уйкубуз да бузулду. Уктап жатканда денебизде мелатонин гормону бөлүнүп чыгып, иммундук клеткаларды иштеп чыгып жана башкарууга жардам берет. Уйкунун толук кандуу канышы стрессти азайтууга жардам берет жана бизди сергек кармайт. Мелатонин гормону саат 20:00 чамасында өндүрүлө баштайт. Ошондуктан эрте уктоо чындыгында пайдалуу. Оңой уктап калуу үчүн тамактануунун нормаларын сактап, көнүгүү жасаганыбыз жакшы. Ошондой эле уктоонун маанилүү шарттарынын бири караңгы бөлмө. Сиз уктап жатканда бөлмөгө кирген ар кандай жарык пайдалуу гормондордун өндүрүлүшүн азайтат. Ошондуктан жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардан сактануу үчүн ушул 3 нерсени сактоого аракет кылуу зарыл. Туура тамактануу, кыймыл аракет жана толук кандуу уйку. Бирок тилекке каршы бизге мүнөздүү дагы бир маселе бар. Дарыгерлерге барып көрүнүүнү жактырбайбыз. Бир жерибиз ооруп калса, өтүп кетет деп жүрүп, өтүштүрүп жиберебиз. Балким биз убакытты же акчаны текке кетиргибиз келбейт. Ооруну өтүштүрүп алсак, кыргызчылык дейбиз. Бул кыргызчылык эмес. Өзүбүзгө болгон жоопкерчиликсиздик. Бул аракетибиз менен өзүбүзгө эле эмес, дарыгерлерге да кошумча түйшүк жаратабыз. Экинчиден, убагында доктурга барып текшерүүдөн өтсөк, көптөгөн оорулардан, атүгүл өлүмдөн сактанып калмакпыз. Ар дайым медициналык кароодон өтүп туруу менен сиз ооруну убагында айыктырсаңыз болот. Жыйынтыгында хирургиялык ийилгишүүсүз же кымбат дарылоо талап кылынбайт. Айтайын дегеним, ден соолук кымбат. Ошондуктан оорудан айыктырууга эмес, ооруга чалдыкпоого басым жасап, бардык ишти алдын алууга аракет кылалы. Ал үчүн дайыма кыймыл аракетте болуп, пайдалуу азыктарды жеп, убагында уктаганга үйрөнөлү. Сиздер көрүп жаткан туруштук берүүсү бүгүн биз иммунитетти чыңдоо тууралуу кеп кылып жатабыз. Өзүнүн кеп кеңештерин ушул темада берүү үчүн биз менен түз байланышта Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илимий изилдөө институтунун башкы дарыгери, медициналык илимдеринин кандидаты Махмадиев Акбаралы Кахарович байланышта бар. Кош келипсиз. Анда суроолорго өтө берели. Иммундук системаны сактоо үчүн кайсы азыктарды жеген пайдалуу? Адам баласынын иммундук системасынын калыбына келтирип жана бир калыпта кармоо үчүн туура тамактануу керек. Эң негизгиси адам баласы толук кандуу 8 сааттан кем эмес укташ керек. Андан тышкары туура күндүк күн тартибини туура пландаштыруу керек. 3 маал жакшы тамак ич керек. Эң негизгиси бир маал суюк тамак, ысык тамак албетте ичишке туура келет. Андан тышкары жер жемиштерди байма-бай жеш керек.
Кыргызстаныбыз күнгөйлүү республикабызда көп өсүмдүктөр өсөт. Ушул өзүбүздө өскөн өсүмдүктөрдү, жер жемиштерди тамакка кошуп жесек, ошол пайдалуу болот. Аттагыраак кайсы азыктар экенин атап кое аласызбы? Атын айтып кетсек, бул негизинен салаттардын түрлөрүнү пияз, көк пияз, петрушка, укроп, ушуларды кошуп, чайга лимон кошуп ичсек болот. Ошондой эле апельсин, мандариндерди жесек болот. Кыргызстанда өсүп өнүккөн анарларды, жаңгактарды, бал продукциясыны жана ошондой эле көптөгөн кургатылган өсүмдүктөрдүн кагыны, компот түрүндө ичсек болот. Ушулар адам баласынын ден соолугуна, иммундук системасына пайда алып келет. Кыргызстаныбызда өскөн жапайы өсүмдүктөр дагы өтө пайдалуу. Бул чычырканак, бөрү карагаты жана башка өсүмдүктөрдө эң көп витаминдер кездешет. Витамин С, Б группасына витаминдер, ПП витаминдери, ошондой эле аминокислоталар жана башка пайдалуу микроэлементтердин түрлөрү Кыргызстаныбызда өскөн өсүмдүктөрдүн баардыгынын составында бар. Биз сиз айтып аткандай агрардык өлкө болсок дагы, эмне үчүн азыр зыяндуу тамактар өзгөчө популярдуу болуп жатат? Тилекке каршы урбанизация маселеси, глобализация маселеси четте калбай, Кыргызстанда да өзүнүн кулачын кеңири жайып, өзгөчө биздин жаштар, келечегибиз, студенттер, мектеп окуучулары ушул бат бышып, бат татымдарды көп жеп атат. Ошолорго кошуп эле кола, фанта жана башка красительдер кошулган искусственный тамактарды кеңири колдонуп атышат. Айылдыктардын иммунитетине эмнелер терс таасир тийгизиши мүмкүн? Айыл жеринде жашаган биздин калкыбыздын 60% айыл жеринде турат. Айылдыктардын Кудайга шүгүр ден соолугу чың келет. Себеби алар бүт бардыгыны айкалышат. Кара жумушту, менен интеллектуалдык жумушту, ошондой эле талааларда багбанчылык менен, мал чарбасы менен эмгектенген биздин жердештерибиз көп. Алардын ден соолугуна зыян келтирген көбүнчө бул ошол туура эмес тамактануудан же болбосо режимди сактабагандыктан келип чыгат. Өзгөчө биздин республика агрардык республика болгонуна байланыштуу айыл чарбасында мал чарбачылык менен иштеген биздин жердештерибиз көбүнчө зооантропоздук оорулар деп коет. Бул ушул мал жандыктардан жуккан оорулар менен көп оорушат. Эгер иммунитетиң күчтүү болсо, коронавируска кабылбайсың деген чынбы? Бул гипотеза чын эмес. Коронавирус менен калай калктын 90%дан ашык бардыгы ооруп айыкмайынча бул оору жолго берет жана ооруй берет. Иммундук система күчтүү болсо дагы жеңил желпи ооруп айыгып кетет. Иммунитетти сактоо үчүн физикалык активдүүлүккө байланыштуу эмнелерди кылуу керек? Иммундук системаны жогору деңгээлде кармап туруу үчүн адам баласы күнүгө жок дегенде эртең мененки физикалык упражнениялерди, көнүгүүлөрдү аткаруу керек. Жок дегенде элементардык мектеп базасында үйрөтүлгөн 15 мүнөттөн жарым саатка чейинки эртең мененки көнүгүүлөр жасап туруш керек. Ошондой эле 3 километрден 5 километрге чейин жөө жүрүш керек. Тилекке каршы бул азыркы урбанизация заманында бүт бардыгыбыз автомашина менен жүрөбүз. Баспай калдык, аз басабыз. Тилекке каршы ушундай проблемалар бар. Дарыгерлердин кароосунан канча убакта бир өтүп туруу керек? Медицина кызматкерлерине жок дегенде 1 жылда бир жолу кайрылып туруу керек. Биз көбүнчө мына чет мамлекеттерден тарбия алышыбыз керек. Германияда болсо 6 ай сайын милдеттүү түрдө тиш доктурга, терапевтке барып турушат. Бул оорунун алдын алууга түздөн түз шарт түзөт. Ар бирибиз ден соолугубуз чың болсо, тиштерибиз таза болсо, ичеги карын оорулар оорубайт. Ичеги карын ооруларынан алыс болобуз. Ичеги карын ооруларынан алыс болсок, калган бүт бардык
денебиз, бүт системабыз, организмибиз таза болот. Иммунитетти көтөрүү үчүн кандай витаминдерди сунуштайт элеңиз? Иммундук системаны көтөрүү боюнча мен дарыгер катары айтат элем. Химиялык түрдө жасалган витаминдерди аргасыз болгондо, ооруп атканда ичсе болот. Бирок анын алдын алып, бүт Кыргызстаныбызда өскөн өсүмдүктөрдү, жапайы өсүмдүктөрдү, чычырканакты, бөрү, карагатыны жана башка өсүмдүктөрдү байма-бай тамакка колдонуп турсак, огороддо өскөн жер жемиштерди, чөптөрдү салат түрүндө жеп, ушул бак чарбасынан чыккан алмаларды, өрүктөрдү, шабдалыларды, жүзүмдөрдү, анарларды алып жеп турсак, иммундук системабыз дайыма жогору жана ооруларга туруштук бере турган болуп калат. Чоң рахмат, бар болуңуз. Биз менен түз байланышта Кыргыз курортология жана калыбына келтирип дарылоо илимий изилдөө институтунун башкы дарыгери, медициналык илимдердин кандидаты Махмадиев Акбаралы Кахарович болду. Физикалык активдүүлүк үчүн кандай кыймыл-аракеттер маанилүү? Муундарга жана белге 15 мүнөт көнүгүү жасоо, 3-4 чакырым жөө басуу. Бул сиздин күнүмдүк нормаңыз. Чарба жумуштары же күндөлүк иштер толук кандуу көнүгүү эмес. Зыяндуу тамак аштардан баш тартып, пайдалуу витаминдик азыктарга көбүрөөк басым жасоо зарыл. Өзүңүздү жакшы абалда кармоо үчүн жаңы жашылча жемиштерди көп жегенге аракет кылыңыз. Тамак ашты түрдүү рациондо жеп, таттуу, туздуу жана ачуу тамактарды азайтуу зарыл. Уктаар алдында чоң тоюу ашыкча салмактын жана уйкунун бузулушунун себеби. Уйкунун канышы өмүрдү узартат. Уктабай жүрүү иммунитеттин түшүшүн шарттап, стресске кабылууга жол ачат деген чынбы? Организмдеги иммунитетти сактоонун дагы бир элементи уйку. Эрте уктаганга көнүңүз. Жатаар алдында ашыкча жарыктарды өчүрүп коюңуз. Уктаар алдында смартфонду же башка алаксытчу буюмдарды колдонбогонуңуз оң. Уйкунун канбай калуусу иммунитетти начарлатып, стресске кабылууга түрткү берет. Андан тышкары баарлашуу, күлкү, жылмаюу жана позитив дагы сиздин саламаттыгыңыз үчүн пайдалуу. Жакшы маанай, ден соолуктун ачкычы деген сөз бекеринен эместир. Бири-бирибизге жакшы кабар менен гана амандашып туралы. Бул туруштук долбоор болду. Кайрадан амандашканча сак-саламат болуңуз. Дүйнө өзгөрүп, бизди жаңы сыноолорго салууда. Баалуулуктарыбызды жана каада салттарыбызды кантип сактай алабыз? Жашоодогу жаңы чакырыктарга кандайча ылайыкташуу керек? Бул нерселерге туруштук керек.